Biz buna bölme konuşu 89-жылкы birinci жаңы konuşlardan birinci жол салганыбызда анда баягы элдин саны көбөйлөп болчу. Мына жылдан бери мына 32 жыл болду. 32 жылдан бери бизде баягы мурунку карта боюнча бул жер садиктин орду болчу. Көп садиктин орду, анан көп нерсенин баары 2006 жылдан кийин баягы революция болгон бүт баягы өзүм билгендик менен сатылып кеткен да. Мына биздин бөлмө конушуна болгону бир гана садик иштейт. Адагы 89-жылы курулбай бир бүткөнүнө бир 5 жыл болду. Ал болгону 150 орундук да. 150 орунга азыр кеминде бир очередте 6-7 миң очередте болуп атат да. Анан биз ушул жерден баягы адамдын укук коргоо борбору биз ассоциация өзүбүз демилге тобун ачып, ар бир мына өзүбүздүн элибиздин көйгөй маселесин чукуп 2018 жылдан бери келатабыз демилгелүү топ. Ошо демилгелүү топ ар бир мэрия келгенде, ар бир аким келгенде ушу көйгөй маселеси президентке чейин жасабыз да. Келип кетет, бирок аягына чыккан эч ким жок. Мына азыркы ушул моментте да мурунку мэриядагы Айбек болуп турган аларды келди, миссиялер келди. Анан акимдер алмашылып кетет, мэриялар кетет. Баягы чечилбеген маселеси ошончо калып калат. Үнүбүздү ошо президентке жеткирип, ошол жанакы мэрияга жетиш керектен. Бул мэриянын өзүнө да айтканбыз, азыркы жаңы келген Эмилбекке да айтканбыз, жолуккандачы биздин садигибиздин көйгөйүн чечип бергиле деп. Бұл жер өзі биринчи картасында соц культ буттун жери деп берилген жерде. Анан эле ал жерде жең ичинен эле бөлүнүп эле ар кимси тилке бөлүнүп эле бул жерде кожоюндар көп болуп кеткен да. Бирок бул общий соц культ буттун жери болгондон кийин бул жерге базары да курулуш керек болчу, садиги да курулуш керек болчу, элге керектүү ортодогу жер болуш керек болчу. Культурный центрлер курулуш керек болчу, билим бере турган точкалар болуш керек болчу. Анын бардыгы тең башка значениядагы тарап кетип атат ошондочу. Убагындагыларда ким кайсы убагында кагаздар кандай бүтүрүлсө ошол кездегилер, ошол кездеги мэр, ошол кездеги акимдер жооп бериш керек. Жителдер мындай камырабай эле жүрүшкөндө, демек садик түшөт, дагы ушул эмне түшөт деп. Көрсө деген жең ичинен бул жерди майдалап сатып ийиптир. Бул жерде азыр алгандар деле бөлүп саткан турбайбы? Ооба. Анан бул жерде азыр сурасак, ал дагы бир 5 адамдан алган да. Ушинтип бири-бирине сатып, баягы акчага керек болгондо эле монт эле айлантып жүрө беришкен окшойт го. Бирок бардыгы ушул жерге садикке деп эл даяр, бардыгы уже в курсе дела. Бул строительный магазин салам дептир. Бизге магазиндин кереги жок. Биз келечекке кам көрөбүз десек, балдарга бала бакча керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз 1-Май районунун Көлмө Алтын Бешик конушунда жашайбыз. 14-МТУга караштуу. 2018 жылдан бери ушул жердин көйгөйү менен жүрөбүз. Бала бакча жок. Шаардын ар бурчтарына ташышат балдарын. Сизден суранарыбыз, балдар биздин келечегибиз, балдарга бала бакчага деген жерлер артка кайтарылат деген сиздин токтомуңуз чыккандан кийин бизге үмүт пайда болду. Сиз ушул ишти аягына чейин териштирип беришиңизди суранабыз. Ушул жердеги келин кезектер балдарын көтөрүп алып, арчыбешикке барат, бири центрге көтөрүп кетет балдарын. Мен мына неберем бар, бере албайм бул жака туруш үчүн. Дагы мен неберем 2 жашта болсо, мен дагы 3 жыл күтүшүм керек экен. Ошон үчүн бизге садик керек. Ошо садиктин жерин чечип бериңиз. Бул жерде калктын саны көп да. Ошого неметип, жанагындай частный садиктер көбөйүп кеткен, бирок ага эч кимдин чама чаркы келбейт. Себеби дегенде айына 7 миң сом бересиң.